биз сиздер менен талкуу кыла турган тема жаштар жана интернет. Көптөгөн жана убактысын кетирип атат, интернетке кирем деп кечке чейин. Одноклассник, Facebooktун эле пайдасы жана зыян жагы да бар. WhatsApp'тын да мисалы зыян жактар бул жанагындай видеолор киргизип койсо, пайдалуу жактар бул мисалы Москвада же Америкада жүргөн бир туугандар менен сүйлөшөсүң. Интернетте киргендер ойлойм, эчтекеси мисалы үчүн бир жака увлечение болбогондорчу. Бир жумалык ушул интернетке колдонгон акчасы канча болот? Кээ бир директорлор бар, институт директорлору же болсо бир эменин бир эмелер бар. Бөлмөсүнө кирип бир нерсе кол койдуруп чыгайын десең, арак менен тамеки сасыйт, болмушканада жыттыңыз да. Анан кимге ээрчисин жаштар делечи? Жаштардын эркии турган бирөө болуш керек да. Зыян жактары болсо бул жаман кыздар киргизбөгөнүн чечиндирген ушундай жаман жактары бар. Интернеттен көптөгөн кыздардын жыгалап жүргөнүн гана көрсөңөр деп сиз агай дайыма ошентип көп программаларыңызды көрөм да, кыздардын жыгалап жүргөнүн айтып бересиз. Ошол терс жактарын гана айтпай бизге оң жактарын, дин жөнүндө көптөгөн маалыматтарды айтсаңыз. Интернеттин жакшысын жакшы көбүрөөк пайдаланабы же жаманын? Мисалы айтканда үй иштерин атып карам, бу жерде кинолорду көрөм, өзүмө жаккан, мезгилден артта калбай дегенде дагы өзүмө керектүү нерселерди гана алам. Жакшы жактары бул мына ушундай студия, жаштар сүйлөсүн. Ушуларды көргөн, жаштар сүйлөсүн көргөн, видеону көргөнчү бала өзүнө жакшы немени алып алат.